Assalamualaikum dostlar. Bugün Şile'ge Akçakese degen ayıl var eкен кичинекей. Ошол жака баратабыз деңизге. Türkiye'de bayramlar başlandı уже буюрса. Kurban ayt эртеңден баштап. Üsküdar'dın жээги. Мужак Босфор. Автобустар болса бул жактан кетет мынакей. Сары ак автобустар токтоп турган жерден. 139 ага отуруш керек экен, ошол агыбага барат экен. Азыр 139 а менен Шилеге келдик. Терминалда 15 минут токтоп, андан дальше агыбага кетет экен. Akçakese köyü деген остановкадан түшүп калыш керек экен. Анан дальше жөө пляжга чейин. Ошо деңиз көрүнүп баштады. Машина менен келсеңер 50 лира экен кириш. Душтагы баары платный экен. Кара деңизге келгенде сүзүштү жакшы билбегендерге абайлаш керек. Себеби Кара деңиздин толкундары аябай опасный болот. Чөгүп кеткендер көп болот Кара деңизде. Бүгүн да деңиз аябай толкундуу экен. Бүгін воскресенье болгонго эл аябай көп экен. Азыр место издеп атабыз нормально. Бул жер болсо пляждын бүткөн жери. Ушул жерге чейин экен. Ары жагы уже башка айыл болуп айтылат экен. Алаң кая болуп. Пляжы сонун. Кадимкидей кум, таш жок. Стамбулда дагы жаңы локациялар тапканга аракет кылам. Бул жерге биринчи жолу келдим. Сонун атмосфера. Кичинекей сахнасы бар экен бул жерде. Музыка менен. feel so close to you right
Sonun atmosfera. Bu yer biraz taş durarken mi olacakları? Biz düşürtken yer вообще son toprak, kum bunday. Biroq al жақта muzika жоқ. Çekese bu İstanbul'dan gelgende avtobus menен 2 saatlik жол eкен. Эгерде İstanbul'da жашагандар болсо, келип кетсеңер болот. Же машинаңар болсо, машина менен анда навигатор менен эле картага жазып адрести келсеңер болот. 1,5 саатта келет экенсиңер. Пляж ушул экен 2 километрдей. Кумдуу пляж экен, сонун. Биз түшүткан жер могу жерлер. Аябай сонун кум. Ылдыйрагы бир аз таштак экен. Ортосу эң сонун экен. Biroq Qara dengiz aябай толкунлуу болот. Сүзгөндү билбегендер абайлаш керек. Dengizden 30-40 metr alыс жерге мындай барьер коюп койгон атайын. Ушул жерден ары өткөнгө болбойт. Себеби толкун аябай күчтүү. Нары алып кетип калышы мүмкүн толкун. Охраналар улам эскертип турат. Өтпөгүлө өткөнгө болбойт. Толкун келип атат. Себеби көрдүңөр да, мындай толкундар келет. Pляжга киришинде эле токтоп калбастан ылдыйына түшкүлө. Себеби бул жерде эл аябай көп болот экен, баары алыс баскандан зеригип ушул жерде калышат экен. Карагылачы элдин көптүгүн. Pляждын кириши эл жайнайт. Бүгүн воскресенье болгон үчүн дагы эл аябай көп. Тем более Курман айт Түркияда 3 күн майрам болот. Воскресеньега туура келип 5 күн эсабы болгон үчүн эл дагы баары татилге чыгышты.
İkimize de şöyle birer sandalye. Hesabımız büttü. Үйгө баратабыз. Чарчадык. İstanbul'da жашагандар болсо, келип кетсеңер болот экен. Биз эртең менен 7'de чыктык. 7:30'da. 9:30'a келип калат экенсиң. Эгер Шилеге чейин келе турган болсоңор, 14,5 лира экен. Агыбага чейин 21,5 лира экен. Биз завтрак кылбай чыктык элек. Буяка келип завтрак кылдык. Негизи эле бул жерде тамактар деле мындай өтө кымбат эмес экен. 80 лирага завтрак кылдык, турецкий завтрак. Адетти болсо sonra 70 lirada çıktı. В общем 200 lira, 250 liraga 2 kişiye салып кетсеңер болот экен келип. İstanbul'da жашагандар. Эртең менен келген остановкада келдик кайра. Ушул жерден кетебиз. İstanbul'га, Üsküdar'га. Азыр Агыбадан келет автобус.